Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Жакшы эс алдыңарбы? Маанайыңар кандай? Анда сабакка көңүл бургула балдар. Сабагыбыздын темасы менин чоң атам. Сабактын максаты окуучулар ата-энесинин, туугандарынын жашын айтканды, таандык жак мүчөлөрүн туура жазууга үйрөнүшөт. Үй бүлө лексикаларын сүйлөө тажрыйбасында колдоно алышат. Үй бүлөсүн жана туугандарын ар дайым сыйлап жүрүү керектигин билишет. Муун деген эмне? Тилдеги эң жөнөкөй айтым бирдиги муун деп аталат. Демек, бир сөздү айтканда тутумундагы ар бир табыштын катары менен өзүнчө бөлүп айтпастан, муундан муунга бөлүп айтабыз. Мисалы, апа, дүкөн. Ал эми басым. Кыргыз тилинин сөздүк басымы негизинен сөздөрдүн аягындагы акыркы муундарга түшөт. Мисалы, ата, акыркы ага, жайлоо, лоого, жатакана, нага түшөт балдар басым. Эми балдар бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема менин чоң атам. Анан жат жазуу деп жазгыла балдар. Элүү, күчтүү, үндүү, күү, күкүк, өтүк, өрүк, небере, күүлөр, апа, бөбөк, карындаш. Көрдүңөр балдар, муунга бөлүп жазгыла. Экинчи көнүгүүнү да жазабыз балдар. Үлгүдө чоң атам 65 жашта деп 60 деген сөздү муунга ажыратып жазган. Силер дагы кийинкилерин ошентип ажыратып жазасыңар. Мисалы, чоң энем 62 жашта десек, чоң энем 62 жашта деп туруп 60 деген сөздү муунга ажыратып жазгыла. Атам 41 жашта, апам 39 жашта деп туруп сандарды муунга ажыратып жазгыла балдар. Ал эми текст окуп, кийинки таблицаны толтурабыз. Бул чоң атам. Анын аты Жапар. Ал 75 жашта. Бул менин чоң апам. Анын аты Шарше бүбү. Ал 65 жашта. Бул менин атам. Анын аты Сыргак. Ал 40 жашта. Бул менин апам. Анын аты Кенже. Ал 35 жашта. Бул менин байкем. Анын аты Санжар. Ал 13 жашта. Бул менин эжем. Анын аты Айжан. Ал 15 жашта. Менин атым Азат. Мен 8 жаштамын. Көрдүңөр балдар, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү ошентип жазууга көнүккүлө. Эми ушул тексттин негизинде таблицаны толтурабыз балдар. Мисалы, чоң атам Жапар 75 жашта. Ал эми 65 жашта ким экен? Чоң апам Шарше бүбү. Ал эми Сыргак атасы болот экен, 40 жашта экен. Апасы Кенже 35 жашта. Ал эми 15 жашта ким экен? Эжеси Айжан. Байкеси канча жашта экен? Байкеси Санжар 13 жашта. Ал эми мен Азат 8 жаштамын деп туура толтуруп алдык. Силер дагы таблицаны толтурууну үйрөнгүлө балдар. Эми суроолорго жооп бергилечи. Сенин чоң атаң барбы? Ооба, менин чоң атам бар. Жок болсо, жок, менин чоң атам жок деп суроого жооп бересиңер балдар. Сенин чоң апаң барбы? Сенин эжең барбы? Сенин байкең барбы? Сенин бөбөгүң барбы? Бар болсо ооба, менин байкем бар деп жазасыңар. Жок болсо жок, менин байкем жок деп жазасыңар балдар. Суроолорго туура жооп берүүнү үйрөнүп жатабыз. Кана балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди үйрөндүк? Биз муундарга бөлгөндү, басым коюуну, ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүбүз канча жашта экенин айтууну үйрөндүк. Эми балдар, бүгүн үйгө тапшырма
ырда окуйсуңар, белгиленген сөздөрдү муундарга бөлөсүңөр. Анда мен түшүндүрүп өтөйүн. Менин чоң атам Чорумду чоң атам жасап бирди камыштан, талаа дайра тыңдашат мукам үнүн алыстан. Көрдүңөрбү? Чорумду камыштан деген сөздөрдү муундарга ажыратасыңар да басым коесуңар. Ал эми сөздүк дептериңерге сөздүктөрдү жазып жаттайсыңар балдар. Чоруду дочка, мукам үнүн мелодичный звук, талаа дайра тыңдашат, полярики будут слушать. Көрдүңөр ушинтип жазып алгыла балдар. Анда үй тапшырма түшүнүктүү болдубу? Анда балдар ушуну менен бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.